Салам алейкум, мен Ош обласынын Ноокат районунун тургуну. Россияда 2009 жылдан бери иштеп келем. Ушул жылдын 27 январь күнү менин WhatsApp номериме 2 сүрөт, 1 голосование сообщение келген эле. Ошону мен Жети область биримдигинин группасына жибергем. Ал боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Россиядагы өкүлчүлүк тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Таркатылган сүрөттөр Казакстанда болгонун аныкталды. Ошондуктан токтолбаган маалыматтарды социалдык тармактарга таркатпоого чакырып кетет элем. Кыргызстандын аймагынан коронавирус катталды деп жалган маалымат тараткан 27 жаштагы жигит Москвадан кармалды. Ал такталбаган билдирүүнү элге жайылтканы үчүн кечирим сурап, башкаларды дагы кайталабоого чакырды. Жигиттин айтымында ага 27 январда WhatsApp аркылуу Кыргызстанга коронавирус жетти деген аудио билдирүү сүрөтү менен келген. Аны группаларга таратып жиберген. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менин сүйлөшүү жүргүздү. Көрсө ал сүрөт Казакстандагы окутуу учурунда тартылган сүрөт экен, деди жигит. Ички иштер министрлиги жарандарды жалган жана чагымчыл маалыматтарды тараткандар боюнча 102 номери аркылуу билдирип коюуга чакырат. Кытай коронавируска каршы күрөшүүдө түрдүү ыкмалардын бардыгын колдонууда. Хубей провинциясынын бийлиги карантинден баш тарткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартат. Ошондой эле коронавирусту алып жүргөндөр элге карап түкүрүп же атайын жуктурууну көздөсө, алар жазаланат. Мындан тышкары өлкө бийлиги ооруканаларга гүлчамбар алып келүүгө, акча күйгүзүүгө, Кытайда акыркы сапарга узатууда купюраларды күйгүзүү салты бар. Бейтапкананын алдын тосууга, баннерлерди илүүгө тыюу салды. Бул аракеттер эми кылмыш иш катары каралат. Атайылап медициналык персоналга зыян келтиргендер, аларга кол салгандар, коркуткандар, шылдыңдагандар олуттуу жаза алышмакчы. Элдик медиа сайты. Камчы Көлбаевдин Кавказдык мыйзамдагы уурлар менен жолугушуусу. Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчы Көлбаев чет өлкөлүк кримтөөлдөр менен бирге түшкөн сүрөтү Prime Crime сайтына жарыяланды. Тартылган сүрөткө караганда 3 мыйзамдагы уурлар кафеде эс алып отурушат. Алар Камчы Көлбаев, кылмыш дүйнөсүндө Ика Сухумский же Хуту деген ат менен таанымал грузиялык мыйзамдагы ууру Иракли Каличева жана дагы бир мыйзамдагы ууру Хаджы Баба Талыпханлы. Бул сүрөт качан жана кайсыл өлкөдө тартылганы белгисиз. Элдик медиа сайты. Жигитти сабап салган мас киши патрулдук милиция кызматкерин мушташууга чакырды. Бишкекте 31 жана 21 жаштагы эркектердин ортосунда чыр чыгып, акырында бирөөсү токмоктолгон. Окуя 29 январь күнү Империя пицца кафесинин алдында болгон. 21 жаштагы жигит жабыркап милицияга арыз менен кайрылган. Айтымында кафеге келген кардар аны уур токмокко алган. Окуя болгон жерге патрулдук милиция кызматы барып, чуу чыгарып жаткан жаранды Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Ага карата протокол түзүлүп, аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Элдик медиа сайты. Төрага Жумабековдун атка мине албай жаткан видеосу. Маалымат кызматы жооп берди. Жогорку кеңештин маалымат кызматы төрага Дастан Жумабековдун атка мине албай жаткан видеосуна комментарий берди. Видео социалдык тармактарга тарап жатат. Кадрдан жогорку кеңештин төрагасы жанында турган адамдын жардамы менен атка мине албай койгонун көрүүгө болот. Экинчи жолку аракетинен кийин гана майнап чыккан. Соц тармакка жайылып жаткан видео музыка менен коштолуп, Жумабековдун атка мине албай жаткан кези көп ирет кайталанган. Себеби роликке монтаж колдонулган. Бул окуя жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракын уулу комментарий берип, видеонун оригиналын жүктөдү. Төраганын атка мине албай калганы тууралуу бир ооз кеп. Бул окуя 2019 жылы 23 февралда журналисттер менен депутаттардын ортосундагы улак тартышта болгону чын. Социалдык тармактарга тарап кеткен кечеги видеону шайлоо жакындаганда жакшы монтаждалып, музыканын коштоосу менен кайра-кайра аттан кулагандай көрсөтүлгөнү тамаша катары кабыл алдык. Төмөнкү шилтемеде монтаждалбаган версиясын дагы көрүп койсоңуз болот, деди Нуракын уулу. Ал ошондой эле аттан кимдер гана кулабайт деп жылмайган. Спутник эжи сайты.
Ош шаарындагы базарда мыйзамсыз сатылып жаткан эт жана балык азыктары соодадан алынды. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Ош шаардык инспекциясынын башчысы Сүйүнбай Абдуллаев билдирди. Анын айтымында учурда чет өлкөдөн алынып келген азыктарга чектөө киргизилип, күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой эле өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Кытай Эл Республикасынан Кыргыз Республикасына мал чарбасынан алынып келинген азыктарга, тирүү жаныбарларга, канаттууларга, балыктарга, аарыларга убактылуу чектөө коюу жөнүндө токтомунун негизинде Ош шаарында ыкчам штаб түзүлүп, инспекторлор нөөмөт менен иштеп жатышат. Ар бир инспекторлор шаардын ар кайсы аймагына жооптуу болуп, коронавирус оорусун алдын алуу боюнча ветеринардык иштер күчөтүлгөн. Инспекторлор ветеринардык көзөмөлдөө турган объекттерде, кампаларда, соода жайларында жана ишкерлердин, тургундардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Анын алкагында 27 январь күнү Ош шаарында мыйзамсыз сатылып жаткан 2 килограмм бөдөнөнүн эти, 15 килограмм бөдөнөнүн жумурткасы, 52 килограмм тийиштүү документи жок балыкка акт түзүлүп, соодадан алынды. Соодадан алынган азыктар ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Ош шаардык инспекциясынын кампасында турат жана алар атайын эреженин негизинде жок кылынат. Көзөмөл иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Турмуш KG сайты.